Бүгүн эл аралык университетте майрамдагыдай көрүнүш. Анткени бүтүрүүчү класстын окуучулары үчүн атайын ачык эшиктер күнү уюштурулган. Аларды кире бериште студенттер тосуп алышып, каттоого алышып, маалыматтар менен бөлүшүштү. Андан соң жыйындар залында чоң программадагы иш-чара өткөрүлдү. Анда уюштурулган ар кандай суроо жооптордун жеңүүчүлөрүн кызыктыруучу сыйлыктар да коштоду. Бул университет билим берүүнүн жогорку эл аралык стандарттарына жооп берген окуу жай болгондуктан анда студенттер үчүн көп мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал тууралуу болочок мектеп бүтүрүүчүлөрүнө маалымат берүүгө мугалимдери жана студенттери уюшкандыкта даярданышкан. Балдар азыр бүтүп аткандан кийин окуу жайын мектепте окуу бүтүп аткандан кийин анан кайсы окуу жайына тапшырам деп атканда ушундай өзүнчө бир маалымат катары буларга жанакындай биздин окуу жай болобу, башка окуу жай болобу, бирок тандоо иретинде ушундай бир жакшы сапаттуу өзүнө жага турган окуу жайларын тандап алсын деген эле аракетинде ушундай иш-чаралар көрүлүп атат. Мындай иш-чаралар жогорку класстын окуучуларына пайдалуу, анткени келечек багытын табууга түрткү болот. Биздин мектепте ушу окуучулар болсо баштады окуусун, университеттер тандап караштырып, мен өзүм болсо негизинен тилдерди карап атам. Тил боюнча кетейин деп, ошо университеттердин именно тил боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин. Азыр ушу университетти карасам, көптөгөн тилдер боюнча бар экен. Мисалы мен японский, корейский, английский жана башка. Мага негизинен ушу кичинекей кезимден бери япон тили аябай кызыктуу, ошол үчүн ушу карап атам. Окуу жай эл аралык билим берүү программаларынын негизинде студенттердин чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүгүн ачат. Ошондой эле кош диплом программалары, академиялык алмашуу, такшалмалар жана жайкы мектептер бар. Клара Кудайбергенова, Шаршембай Акынбеков, УТРК Чүй.